Биздин ислам динибиз бизди бейишке жетелей турган досторду тандоого буйруйт. Жакшы досторду тандагыла деген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жакшы достун пайдалуулугун, жаман достун зыяндуулугун көп эскертип айтып кеткен. Жакшы дос менен олтуруу андан жакшы нерсе жугат дейт. Жана күнөөкөр менен отурсаң, андан сага жаман нерсе жугат дейт. Эми элки жакшы нерсени мындан миск сатуучуну элестеткенде пайгамбарыбыз айтканда, миск сатуучу менен дос болсоң, ал сага миск бербесе дагы, мисктин жыты сага келип турат дейт. Эгер көрүк үйлөөчү менен дос болсоң, ал сага зыян бербесе дагы, оттун учкуну кийимиңди күйгүзөт же булгайт дейт. Мусулман адам достору менен болгон адепте өтө бекем болуш керек. Мусулман намазкөй, такыба, Алла жолундагы достор менен достошуу керек. Достукта байлыгына карабаш керек. Алла Тааланын кыямат күнүнө ишенген адамдын астында Аллах Таалага кыямат күнүнө ишенген, жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарган адамдар менен достошсоң, кыямат күнү ошондо Аллах үчүн достошсоң деп атат. Аллахтын аршынын көлөкөсүнөн башка көлөкө жок кезде Аллах мен үчүн достошкондор жетелешип, бейишке кирип кеткиле деген деп айтышкан да алымдар. Ошого дос тандоодо дагы өтө бекем турушубуз керек. Биздин ата-бабалар да эле сен досуңду айт, мен сенин ким экендигиңди айтып берем деп доска өтө маани бурушкан. Эгерде дос муктаж болсо, ага материалдык жана финансылык жардам көрсөтүү, жана ар дайым насаат айтуу, дүйнө иштерине жардам берүү. Досуна жаман сөздөрдү айтуудан өзүн, тилин сактоо, анын айыптарын сактай билүү жана жакшы сөздөрдү айтуу. Эгерде досунан катачылыктар кетсе, ага кечиримдүү болуу, жаман достордон алыс болуу, себеби жамандык бат жугат. Фуркан сүрөсү 28-29 аят. О, мен куруп калайын, мен паланчаны дос кылбасамчы дейт. Ал мага келгенде мени Аллахты эскерүүдөн тосту. Албетте шайтан жарамсыз кылып таштап кетет. Эгер биз кичинекейибизден достошуп калган бир шур эмес тарбиядагы балдар, кыздар болуп калса, аларды жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарып, сабак болгон, таалим болгон жерлерге барып, жакшы жолго салып коюу дагы бул жакшы достун милдети. Алла үчүн гана жакшы көрүп достошуу керек. Далил Абу Хурайра, Аллах андан ыраазы болсун, риваят кылган хадисте Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кыяматта өз көлөкөсүнөн башка көлөкө жок күндө Алла 7 түрдүү адамды өзү жараткан. Баарыбызды Алла жаратканда, Алла 7 түрдүү адамды көлөкөсүнө алат. Адилеттүү имамды, жаштайынан ибадатка берилген жигитти, жүрөгү мечитке байланган адамды, Алла үчүн бирин-бири жакшы көрүп, биригип, ошол боюнча ажыраган 2 досту, сулуу жана мансаптуу аял күнөөгө чакырганда, мен Алладан коркомун деп айткан адамды, оң колу берген садакасын сол колу билбей калган адамды, жалгыз отуруп Алланы эстеп ыйлаган адамды деп айткан. Кыйынчылыкта
dostorго жардам берүү керек. Дәлил Ибн Умар, Алла андан разы болсын, риваят кылган хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: Kim bir musulmanды кыйынчылыктан чыгарса, Алла аны эки дүйнөнүн кыйынчылыгынан чыгарат деп айткан. Достум пенделик кылып кетирген кемчиликтерин кечире билүү керек. Далил Айша разияллаху анха риваят кылган хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: Алла кечиримдүү жана кечиримдүүлөрдү жакшы көрөт деп айткан.